жашоосунда китеп өтө зарыл мааниге ээ. Ошондой эле адам тамга тааныгандан баштап өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин китеп окуунун зарылдыгын ошол жанагы психология илим боюнча адистегилердин бардыгы бир ооздон белгилешет. Анткени биз пенсияга чыккандан окубай коюп, кече Азаттыкта жанагы эже-сиңдилер деген көрсөтүүдө аял кишилер пенсияга чыккандан кийин коомдон ажырап калып, бара турган жери жок калып үйдө отура берет деген теманы козгоп атат да. Ошол сыяктуу эле бизде кайсы бир жашка жеткенден кийин молдокелерди мисалга алсак, молдокелерден башканы мисалга алсак, китеп окугандан калып калышат. Анткени мен болдум депчи. Бирок адистер айтышат, жок, адам өмүрүнүн бардык мындай бир катмарларында китеп окуш керек дейт. Китеп окуу окурманга илим менен билимдин, интеллектуалдык байлык менен ырахаттануунун эшигин ачып берген жалгыз эшик. Чындыгында интернет булактарындагы кыска маалыматтар же болбосо убакытты көңүлдүү өткөрө турган